Жакында эле бир постту көрдүм да, анан бир адам айтып атат да, ал Голливуд жылдызы. Эгерде сен жашооңдо өзүңөн өзүң эле бир нааразы боло берсең дейт, элестет, сенин ошол турган турпатыңа, ошол басып жүргөн бир денеңе бир адам аябагандай зар болуп турат дейт. Себеби дегенде анын эки буту баспай, балким ушунчалык бир катуу стадияда ооруп жаткан. Эгерде сен азыр уктаганга жериң болсо, ошол жерде тамак ашың болсо, элестет канча деген миллион адам азыр көчөдө жашап атат. Канча деген миллион адамдын жашай турган жери жок. Ошого тобо келтирип, ошого шүгүрчүлүк алып кел. Сен бир жумушуңа нааразы болуп атасың, өзүңдүн бир сага жакпаган, мен ушул жердеги жумуш жакпай жатат, зарплатасы аз деп ойлонуп атасың. А бирок элестет, кээ бир адам жумуш таппай, ошол нанга зар болуп отурган адамдар бар. Үй бүлөсүн бага албай, балдарына жөнөкөй эле бир күнүмдүк бир нерсеге жетпей турган маал бар. Ошондуктан сен жумушуңа дагы ыраазы болуп, кубаныч менен, шүгүрчүлүк менен, ыраазычылык менен ошол ишти жүрөгү менен жасаган. Ошондо сага Алла Таала кут да берет, береке да берет, ырыскы да берет. Көп наалбай жашаган.